Борбор каланын Октябрь райондук милициясынын кызматкери шаарда эркин жүрүүгө уруксат кагазын берүү үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды. Учурда бул факт боюнча териштирүү башталды. Ошондой эле мындай мыйзамга бузууга жол берген жетекчисине карата дагы кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ички иштер министри айрым бир сайттарда жарыяланган милиция кызматкери сойкуларды ташып жүргөн деген жалган маалымат экенин белгилейт. 5 күнгө айылындагы обсервацияда коронавирустан бир аял каза болду деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган обсервацияга жалпы 31 киши жаткырылган, бардыгынын абалы жакшы, баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кыргызстан боюнча жалпы коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 116 кишиге жетти. Ошондой эле учурда 5 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын ичинен 2 киши ноокатта, 2 киши ошто, бирөө жалал абадта. Алардын ичинен жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган 2 адамдын абалы оор. Бишкекте өзгөчө абал учурунда көчөгө чыгууга уруксат берүүчү өткөрмөгө окшош жасалма документ колдонуп жүргөн адам кармалды. Айни жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде 32 жаштагы айдоочунун Land Rover машинасын текшергенде терезесинде уруксат кагазы тагылып турган. Кылда текшергенде ал өткөрмө жасалма болуп чыккан. Машина атайын коюлуучу жайга токтотулуп, бардык чогултулган иш кагаздары Ленин райондук милициясынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бишкектин түндүк тарабыдагы карантиндик чектөөгө алынды. Карантиндик чектөөгө алынган көчөлөр Ахунбаев көчөсүнүн Бакаевдин Жукеев-Пудовкин көчөсүнө чейинки бөлүгү, Сүйөркулов, Жукеев-Пудовкин көчөлөрүнүн магистральга чейинки бөлүгү, Масалиев көчөсүнөн баштап Байтик Батыр көчөсүнүн түндүк тарабы, Масалиев көчөсүнөн баштап Малдыбаевдин түндүк тарабы, Масалиев көчөсүнөн баштап Токтоналиевдин түндүк тарабы, Масалиевден баштап Чыңгыз Айтматов проспектинин түндүк тарабы, Бакаев көчөсүнөн баштап Ахунбаевдин чыгыш тарабы. Өзбекстанда күнүнө 2.640.000 дана бет кап чыгарылууда. Ошол эле учурда күн сайын медициналык халаттар 9.000 дана, медициналык бет каптарды тигүүчү жумшак кездемеден 398.000 метр чыгарууда. Аталган өндүрүштөрдү ишке ашырууга 24 ишкана тартылган. Коргоочу бет каптар күн сайын өлкөнүн дээрлик бардык региондорунда чыгарылат. Маскалардын эң көп саны Ташкент облусунда. Учурда өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 5 миллион бет капка чейин көбөйтүү боюнча чаралар көрүлүп жатат. Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсепке түшүп жаткан каражаттардын эсебин билип туруу үчүн республикалык штабтын Help Check It COVID Check It KG сайты ачылды. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча депозиттик эсепке 1 апрелге карата 80.552.000 сом түштү. Өлкөдө коронавируска каршы депозиттик эсепке колунда бар адамдар мамлекеттик жана жеке компаниялардын кызматкерлери айлыгынын эсебинен акча которушууда. Буга чейин өкмөт бул каражаттын ачык айкын колдонулушун камсыздоо максатында бөлүштүрүү комиссиясын түзгөн. Ошондой эле ким кайсы күнү канча сумма жөнөткөнү да ачык жазылган.